Салам достор. Бүгүн силер менен биз кесипти кантип туура тандоого болот деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Адам баласы өмүрүнүн 1/3 бөлүгүн иштөө менен өткөрөт экен. Мындан улам кесип тандоо жашоодогу эң маанилүү чечимдердин бири экенин түшүнүүгө болот. Кесип тандоо 19-кылымдын аягына чейин өтө көп ойлонууну жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү. Көбүнчө балдар атасынын кесибин улантышчу. Ал кезде кесиптердин бири-биринен айырмачылыгы да аз болчу. Индустриянын өнүгүүсү менен жаңы кесиптер пайда болуп, жаңы иш мүмкүнчүлүктөрү жаралды. Мурунку коомдук түзүлүштүн бузулушу менен адамдардын кесиптер жөнүндө маалыматы кеңейди. Мунун натыйжасында кесип тандоо да татаалдаша баштады. Ар бир киши кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Мектепти аяктаган соң ошол кыялдарды ишке ашырууга мезгил келип жетет. Бирок жаштардын көбү кесип тандоодо бир чечимге келе алышпай, убара болушат. Өмүр бою бирге боло турган кесипти тобокелге салып тандоо туура эмес. Кесипти тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? 3 нерсеге көңүл буруу керек. Биринчи жөндөмдүүлүк, экинчи кызыгуу, үчүнчү кулк мүнөз. Эң эле биринчи жөндөмдүүлүк жөнүндө сөз кылалы. Жөндөмдүүлүк. Кесип тандап жатканда ар бир адам өзүнүн тубаса талантын эске алуусу керек. Кээ бирлер сүйлөө жөндөмүнө, эсептөө жөндөмүнө ээ болсо, айрымдары искусствого, музыкалык аспаптарды ойноого же сүрөт тартууга шыктуу келет. Экинчи кызыгуу. Кызыгуу көбүнчө белгилүү бир убакыттан кийин өзгөрүп, тарап кетиши, тескерисинче өмүр бою калышы да мүмкүн. Ошондуктан жаштар өз кызыгуусуна жараша кесип тандап жатканда жакшылап ойлонуусу абзел. Үчүнчү кулк мүнөз. Кулк мүнөз адамдын өзү жөнүндө ойлоосу, өзүнө берген баасы менен тандаган кесиби арасында кандайдыр бир байланыш болот. Жаңылыштык менен туура эмес кесип тандоо кишинин мүнөзүн өзгөрүшүнө, ишине канааттанбоосуна түрткү болот. Адам бат чарчайт. Андыктан кулк мүнөз кесип тандоодогу маанилүү факторлордун бири болуп саналат. Кесип тандоодогу катаачылыктардын бири, эң эле негизги катаачылыктардын бири бул кайсы кесип менен көп киреше таба алам деген ой менен чечим чыгаруу. Айрымдары иши тынч болсун деп оңой адистикти тандап алышат. Мындай жол менен кесип тандаган адам иш жүзүндө өзү күткөндөй жыйынтык ала албай калса, көңүлү сууп, ишке болгон кызыгуусу жоголушу мүмкүн. Эмесе, жогоруда биз айтып өткөн кеңештерди эске алуу менен кайсы багыт сизге өзүңүзгө туура келерин карап чыгыңыз. Төмөндө көрсөтүлгөн ар бир тармакты жакшылап карап чыгыңыздар. Мен кыскача көрсөтмө кылдым. Силер терең изилдегиле. Ар бир кесип ардактуу, ар ким тандоого укуктуу, өз кесибин тандаганга укуктуу. Ошон үчүн жакшы кесип тандагыла, жакшы кесиптин ээси болгула. Ал эми кайсы окуу жай кайда жайгашканын жана багыттары тууралуу толук маалыматты интернет булактарынан кенен табасыздар. Кийинки видеолордон кезигишкиче оорудан оолак болуп сак саламатта тургула достор. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.